Ассаламу алейкум достор. Америкадан чоң салам. Мен азыр могу пикап трактын аркасынан кетип баратам. Эки машина салып алыптыр. Эмнеге аркасынан кетип баратканымды азыр сиздерге түшүндүрүп берем. Мен азыр Техас, Салам достор, баарыңыздарга Американын Теннесси штатынан чоң салам. Мен эмне үчүн Теннесси штатына келдим, азыр мен сиздерге толук түшүндүрүп берем достор. Мен азыр могу пикап трактын аркасынан кетип бартам. Бул трейлерге эки машина салып алып, Менхейн деген аукционго кетип баратат. Көп мекендештер мага суроо берген буга чейин, азыркыга чейин суроо берип жүрөт. Америкадагы машина базарды көрсөтүп коесузбу деп. Кыргызстанда баарыбыз билебиз, Кудай берген деген чоң машина базар бар. Америкада андай базарлар жок. Бул жакта көбүнчөсү аукциондордон алышат. Азыр мен сиздерге Америкадагы мен деген эң чоң аукцион, Менхейн деген аукциондун Теннесси штатындагы жайгашкан жерин көрсөтөм. Мен мурда машина менен 1,5 жыл иштегем. Башында 3 машина, 4 машина, 5 машина, анан 7 машинада ташыгам. Ушул жерге ар дайым келчүмүн. Мен мекендештерге сөз берип жүрдүм эле. Бир күнү Кудай буйруса ушул жерге убакыт болгондо келем дагы сиздерге толук маалымат берем деп. Мына келип калдык. Бул абдан чоң аукцион. Бирок эң чоң аукцион бул Пенсильвания штатында Ланкастер деген жерде. Мына бул жакта жалаң жана жолдо жүргөн 7 машина ташыган, 9, 2, 3, 4 машина ташыган тракстердин баары ушул жака келишет. Мына көрүп атасыздар. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Бул болсо машиналарын тыштап коюп бош кетип бартат. Ушул жакка мен абдан көп келчүмүн. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул паркинг лот. Машина алып келгендер дагы, машина алам деп келгендердин баардыгы ушул жерге токтойт. Документтерин алып, ичине кирип, офиске барып сүйлөшөт. Анан четинен бирден машина чыгарып, трейлерге жүктөп, дайындап алып, анан жолго чыга беришет. Азыр мен сиздерге толук маалымат берем. Азыр бир сире өтөйүн. Мына көрдүңүздөрбү? Чыгарып, тизип коюп, машинага жүктөп, анан четинен алып кете беришет. Мына бул жакта 7 машина ташыган, мыякта 2 машина ташыган. Бул машина 9 машина ташыган. Так, азыр мен бир жерге барып токтоюн. Сиздерге толук маалымат бербесем болбой калды достор. Мына алып кетем деген машиналарды аукциондун ичинен чыгарып, бул жака тизе беришет. Атайын линиялар бар, 4төн 5тен кылып тизе беришет. Анан баардыгын толук алып чыккандан кийин, анан шашпай трейлерге жүктөй башташат. Бул жака 3 машина тизип коюптур. 2 машина тизип коюптур. Мына бул жакта бир американец машиналарын жүктөп атат. Тепкичте коюп коюптур, лестница менен чыгып, дөңгөлөктөрүн страптар менен тарттырып даярдап атат. Мен азыр могу жерге токтоюн достор. Ушул күндү абдан күткөм. Эгер мен үйгө кетип калсам, бүгүн пятница, мен бүгүн эртең менен үйдө болмокмун. Бир күндү сиздер үчүн бөлүп, атайын ушу Теннесси штатына келип, жолду узартып, машина базары деп коет Кыргызстанда. Америкада аукционду сиздерге толук көрсөтөйүн деп ушул жерге келдим достор. Азыр толук маалымат беребиз, сиздерге түшүнүк пайда кылабыз. Американецтер машинаны каяктан алат? Көбүнчө американецтер
машинаны көрбөй туруп алышат. Бизде Кыргызстанда болсо машина алыш үчүн деген аны сата турган киши менен сүйлөшүп, бир столго апарып, ылдый жагын текшерип, моторлорун, эч жерде маяк байлабы бүт баарын текшерип туруп анан алышат. Америкада болсо аукционго катышып, сүрөттөрүн гана көрүшөт. Кайсы машина жагып калса, ошону утуп алып, акчасын которуп, анан ошо машина ташыган компаниялар менен сүйлөшүп, анан биз көптөгөн американецтерге жеткирип бергенбиз машиналарды. Анан ошо биз жеткизип барганда биринчи жолу көрүп, үй бүлөлөрү менен чыгып, сүйүнүп, айдап көрүп, анан баягы сүйүнүүчү койнуна батпай бизге кээ бирде тип берчү да. $20, $10. Bir Мексиканец мага bir машина, эски bir машинаны ташып жеткирип берсем, $100 тип берген bir күнү. Ошол эң чоң тип болчу машина ташып жүргөн учурда. Анда кеттик достор, баштайлы. Достор, мен очки кийип алганыма кечирим сурайм, анткени бул жакта күн тийип атат. Мен сиздерге кыска учурда Американын ар кайсы штаттарынан видео тартууладым, бирок бул видеолордо мен гана эс алууларды гана көрсөттүм сиздерге. Бирок мен сиздерге айткам, жакында Кудай буйрса жумушка чыгабыз, жумушка чыкканда жакшынакай маалымат берген видеолорду көп чыгарабыз деп. Кудай буйрса эртең үйгө жетебиз, жумушка чыгабыз, жакшынакай маалыматтар болот. Ошо эс алуунун акыркы күнүн сиздерге арнап, Теннесси штатынан машиналар жөнүндө маалымат берүүнү чечтим. Бул абдан кызык жана пайдалуу маалымат болот. Көптөгөн мекендештерибиз Америкага келип иштейбиз, тракта иштесек дейт. Бул тракта иштөөнүн бир түрү. Машина ташыган жакшы жумуш. Мен дагы сагынып жүрөм, мурда машина ташычумун да. Азыр ошо эски күндөрдү, өтүп кеткен күндөрдү эстеп жүрөк болкулдап жатат. Анда четинен көрсөтө баштайын сиздерге. Бул Манхейн деген абдан чоң аукцион. Бул жака четинен машиналар келип турат. Могул жерлерге машиналар келет. Анан ичине киргизип, дети бокстун ичине киргизип, машиналарын полностью тазалап, сатканга даярдашат. А бул жакта болсо тизилип турат машиналар. Ар бир машинанын өзүнүн номери бар. Анан офиске кирип, тракистер кагаздарын берип, 9 машина алып кетем десе, 9 машинанын кайсы жерде турганын билип, анан ошо четинен бир-бирден алып чыгып, анан бул жакка тизип, анан тракторга жүктөшөт. Моулардын бүт бар уже сатыла турган машиналар. Анан ичине да киребиз, дрон учурабыз. Мына бул жакта алып кете турган машиналарды аукциондон чыгарып тизип коюшуптур. Мына бүт бары тазаланган, жуулган. Cadillac деген джипкен. Мына ушул машиналардын бүт бары кете турган машиналар. Машина менен иштегенде убакыт көп кетет. Ар бир машинаны чыгарып, бул жака тизип, анан трейлердин үстүнө салып, страптар менен бекитип, анан бул машиналарды тизгенде дагы бийиктигин сакташ керек. Анткени 13.6 фиттен ашпаш керек. Анан атайын темирлер болот, бийиктигин өлчөгөн. Ошондон ашырбай, анан могул жерин трейлерди ылдый түшүрүп, өйдө түшүрүп, ошол бийиктикке тууралап туруп, анан жүктөшөт достор. Мыякта американский джип турат. Мына бул Peterbilt деген трак, легендарный трак. Америкада жакшы көрүшөт американецтердин баары. Мен ар дайым сиздерге көрсөтөм. Трактын өзүнө 3 машина атат, үстүнө 2, анан аркасына 1. А бул жака болсо 6 машина атат. Анан айтып кетчү нерсе, Манхейнде көбүнчөсү таза машиналарды сатат. Өткөндө мамат иним Чикагодагы Копартты көрсөткөн. Копартта болсо көбүнчөсү сүзүлгөн машиналар сатышат. Бирок булардын арасында дагы сүзүлгөн машиналар болуп калат. Могу аукциондун эң аркы четинен мен дагы ушундай сүзүлгөн машиналарды алчумун. Мына катуу авария болгон машина экен. Могул жерде да бир Nissan турат. Nissan'ın да капталы
Мына капоту жарабай калыптыр, капотун алып ыргытышат, күзгүсүн алып ыргытышат, мо эшикти ыргытып туруп жаңысын салышат, фараларын алмаштырып, анан тазалап туруп, анан элдерге кайра муну, например, $2000 калса, анан $10,000 сата беришет. Finance деп, анан 5 жылга, 4 жылга, 3 жылга элдер анан алып четинен кутула беришет. Мына бул жакта деген машиналарды алып кете турган пикап трактор тизилип турат. Бул машинага 3 машина батат экен, буга да 3 машина батат экен, аркынысына да 3 машина батат экен. Мен башында ушундай пикап трак менен иштегем. Dodge деген. Бул пикап трактын капталы сүзүлүптүр, достор. Бул жакта дагы 7 машина ташыган трейлер турат. Состояниясы абдан эски экен. Ошого карабастан трагы дагы абдан эски экен. Машина ташып жүрөт. Бул жакта Peterbilt экен, 7 машина ташып турган. Азыр могул жерде мына Nissan келди. Ушул аялды таанып атам. Мен мурда машина ташып жүргөн кезде күйөөсү экөө иштечү. Канча жыл өттү, бирок азыркыга чейин жолдош экөө машина менен иштеп жүрүшүптүр. Мына кетишти. 2 киши болгон абдан удобный, экөө азыр ичине киришет. Жолдошу машинаны алып кете турган машинаны алып чыгып туруп, бул трактын жанына алып келип коёт. Анан тыштап туруп, жубайы кайра ичине алып кирет, бат-баттан болот да жумуш. Достор, ушундай паркинг лотко келип, бул да Манхейм кечинде жабылып калат, анан ушул жака жатып, эс алышып, күч кубат топтоп, укташып, анан эртең менен саат 8-де ачылганда аукционго кирип, жумуштарын башташат. Достор, анан убакыттан колдонуп сиздерге бир сураныч айтып кетейин. Мен көптөн бери айтып жүрөм, YouTube каналда биз мекендештерге маалымат беребиз. Кыргызстанда жашаган, дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда жашаган мекендештерге Американын жашоосу боюнча маалымат берип келатабыз. Ушул YouTube'дан түшкөн каражат Кыргызстанга кайрымдуулукка кетип турат. 7 областка жардам беребиз деп баштаганбыз. Анча-мынча жакыр жашаган биздин мекендештерге продукту таратып атабыз. Азырынча 5 областты бүттүк. Кудай буйрса чүй менен ош калды. Эгер сиздер ушул видеону көрүп жатсаңыздар, жаңы көрүп жатсаңыздар, каналга катталып коюңуздар, лайктан басып, комментарий жазып койсоңуздар, YouTube биздин каналды өйдө көтөрөт. Анан бизге көбүрөөк каражат түшөт дагы, Кыргызстанга кете турган жардам чоңураак болот, сиздердин дагы салыңыздар күч болот, достор. Анан бизге да мотивация берип турасыздар. Ар бир блогер өзү анализдеп турат YouTube каналды. Канчалык просмотр көп болсо, илхом келип, анан бизге дагы күч кубат берип турасыздар дагы, биз сиздерге жакшынакай видеолорду тартуулап турабыз, достор. Мына бул жерде машина жүктөп атыптыр. 7 машина ташый турган трак экен. 2 машинасын жүктөп коюптур, мына мынтип даярдап коюшат. Азыр бул тракис аукциондун ичине кирип кетти. Азыр 3-чү машинаны алып чыгат. Бул жака айдап келет дагы, атайынына темирлер болот, муну жерге түшүрөт. Түшүрүп турган акырындан машинасын өйдө чыгарып, определенный жерге апарып турган мого окшош траптар менен дөңгөлөктөрүн тарттырып коёт. Кээ бир тракистер 2 дөңгөлөгүн тарттырат, кээ бир трак айдаган жигиттер, айымдар 4 дөңгөлөгүн тарттырат. Мен 2 эле дөңгөлөгүн тарттырып койчумун, крес кылып туруп. Мына бул 2-нчи этажы, бул 1-нчи этажы. Биринчи үстүн салыш керек. Үстүнө 1, 2, 3 машина, например, салды. Андан кийин мунусун өйдө көтөрөт. Анан ылдый жагына машина сала баштайт. Ылдый жагына мына бул жака 1 машина салынат, бул жака 2-нчи машинанан артына 3-чү машина салынат. Ошо менен 6 машина толук болот.
Мына бул жактары дагы тепкич. Үстүнө чыкканга абдан ылайыктуу экен. Бул жерине болсо ар кандай керектүү нерселерин салып коет экен, достор. Бул трак дагы абдан эски экен, бирок спальный жок экен. Бул ушул Теннесси штатынын ичинде гана иштей турган трак экен. Бул жакта болсо пикап турат, бир машинаны жүктөп коюптур. Азыр мен ушу паркинг лотту бир сыйра сиздерге көрсөтүп коюптур. Ана Манхеймдин ичине кирип сатыла турган машиналардын баардыгын көрсөтүп чыгам, достор. Ар кандай пикап трактор бар, Ford бар, Dodge бар, Chevrolet бар. Мына бул жакта Chevrolet турат. Мына мусорный бачок коюп коет, бир күндө толуп калат. Анан азыр бир убактан кийин келип, анан мусор ташыган машина алып кетиш керек. Бул жакта дефтер бар экен. Америкада тракторго мондай деф куюлат, Blue Def деп турат. Бул деген трактан чыгып аткан түтүндү тазалайт. Бирок бул система абдан начар система. Абдан көп проблемаларды жаратат. Система бузулганда машина жакшы тартпай калат. Мына бул жака 3 машинаны коюптур. Жүктөп бүтүптүр, эми дөңгөлөктөрүн страптар менен тарттырып. Ана жолго чыгат. Америкада ушундай пикап трактарды жакшы көрөт. Американецтер көп алат, достор. Анткени бул мотору күчтүү, Америка тоолуу мамлекет болгондуктан күчтүү машиналарды жакшы көрүшөт, объему чоң машиналарды. Айыл жерине барганда ар бир эле машина ушундай пикап джиптер болот да. Аз калды, чыдаңыздар, достор. Мояктан бир 4-5 машинаны көрөбүз. Анан Кудай буйрса ичине кирип чыгабыз. Бул жанагы сүзүлгөн машина экен. Анан пикап трактардын капталында ушундай бачоктор болот. Мунун бачогунун эмеси дагы жок экен. Крышкасы да жок экен. Ушул жака страптарды, жана дөңгөлөктөрдү бекиткен страптарды, домкраттарды, керектүү буюмдарын салып коюшат. Мен бир видеодо айтып бергем. Ушул трейлердин жана тетигил жерде турган рессорлору абдан көп сынат. Дөңгөлөктөр көп жарылат, рессорлор көп сынат. Мен ташыган трейлердин дагы башында 3 машина ташыдым деп айтып атпайм, ушундай болчу. Точно ушундай трейлер болчу. Керек учурда могул тепкичке окшош немени бул жакка коюп, экөөнү. Анан машиналарды өйдө чыгарып кетчүбүз. Достор, бул Манхейм деген аукциондун ичинде жумасына бир жолу чоң аукцион болуп турат. Мен кээ бирде бул жака келип, машиналарды алып келип, же болсо жаңы машина алып кетейин деп келгенде, ичинде аукцион болчу, жана машина менен иштеген адамдардын бүт баары ичинде болот. Ана аукцион болуп турат, бат-баттан машиналар кирип турат, ана бат-баттан машиналар чыгып турат. Кыргызстанга да жибере турган машиналардын көбү ушул жерден алынат, ана Коппорттан алынат. Бул жакта состояниясы кичине жакшыраак, ана кичине кымбатыраак болот. Эгер арзан машина алам десе, көбүнчөсү Коппорттан алат. Бир убакыт болгондо мен бир күнү Коппортко дагы барганга аракет кылам. Коппорт боюнча дагы сиздерге толук маалымат бергенге жаратканыбыз насип этсин, достор. Могу тракты бир сыйра толук карайлы дагы. Анан Манхеймдин ичине кирип чыгалы. Бул Флориданын эмеси экен, трак экен, Флорида деп жазылып турат. Петерпилд, объемдору чоң болот, 500дөн өйдө болот. Катуу жүрүшөт. Булар деген жылдар эски болсо лоутбукту колдонбойт, кагаз лоутбуктарды колдонот. Булар үчүн иштеш жеңил болот. Убактысы бүтүп калса, лоутбуктарын айырып, жаңы лоутбукту баштап туруп анан улантып кете беришет. Как раз мына моякта дөңгөлөк кире турган жери болот. Бул болсо цеп менен тарттырат экен. Цеп менен тарттырган бышык болот. Кычырата тартып коет.
Анан жеткире турган жерине жетет. Бул жакта запасной дөңгөлөгү бар экен. Мына могу как раз ушулар аркылуу трейлерди көтөрүп, анан түшүрүп турат. Коркпош керек. Машина менен иштегенде адам деген ушундай болот. Бир нерсе баштаарда коркот. Мен иштей аламбы, кандай болот деп. 1-2 күн адаптация болгондон кийин эле анан шуулдап иштеп каласыздар. Абдан кызык жумуш. Мына мен деле Флорида штатына барганда, Орландо штатына мурда барчумун. Майамиге биринчи жолу бардым. Тампага биринчи жолу кирдим. Тампанын жанына мурда өтчүмүн. Мына 1 күндөн, 2 күндөн болбодумбу? Ичим билип калдым. Сиздер дагы ушу Америкага келгенден көп мекендештер, мен коркуп атам, менин тааныштарым жок. Келсек бизди тосуп алат, ким тосуп алат? Квартирага кантип жайланышабыз, жумуштарды кантип табабыз дейт. Анан ошол эле суроолорду берип аткан мекендештер Америкага келип, 1 ай, 2 ай, 3 ай жашап калгандан кийин эле такыр ойлору өзгөрөт. Жеңил эле турбайбы депчи. Ар бир адам Германияга барабы, Японияга барабы, Россияга барабы, Түштүк Кореяга барабы, башында коркуу сезими болот да. Мекенден алыс чыктым, кандай болуп калат, аяка барсам жумуш табылабы, жашаган жер табылабы деп. Анан баардык эле мекендештер иштеп жүрбөйбү. Ошон үчүн Америкага мен ар дайым үгүттөп жүрөм. Америкага келиңиздер, бутуңуздарга туруңуздар, мекендештерге насип болсун деп. Эчтекеден коркпош керек. Баардыгы Кудай буйрса жакшы болот. Мына көптөгөн мекендештер четинен келип атат, дагы көптөгөн мекендештер келет. Анан биз деген айтып жатканыбыз мекендештердин баарын чакырып алып эле бул жакка жашатуу эмес, бул жакка келип буттарына туруп, кайра Кыргызстанга каалаган учурда кете берсе болот. Грин карта алып алгандан кийин, же болсо грин карта утуп келгенден кийин каалаган учурда барып, Кыргызстанда жашап, керек учурда бул жакка келип, 2-3 ай иштеп, анан кайра кете берсе болот. Ушундай жигиттер, айымдар бар. Америкага келишет, бир 3 ай, 4 ай иштеп коюшат, Кыргызстанга барып, калган убактысын бош, Кыргызстанды кыдырып, туугандарга кезигип, жашап, анан акчадан кичине тартыш болуп атканда, Америкага келип, кайра 3-4 ай иштеп, кайра кете беришет Кыргызстанга. Мына ушундай состояниедагы. Муну бирөөдөн сатып алышкан. Мына мол жеринде жазылып турат. Данныйлар бул 2021 жылы. 2021 жылкы машина бул. Ооба, 2021 жылкы машина экен. Бирок аябай начар кармап коюптур да. Состояниясын. Бул жакка да тракс келип, мен жаман көзү менен карап койду, бул эмне тартып атат деп. Камерага түшкүсү келбейт да көп кишилерчи. Мен да көп мекендештерге кезип калам. Мекендештерге маалымат бербейсиздерби деп камераны алып чыкканда эле катышат достор. Жакшы маалымат деген жакшы да. Биздин берген маалымат мекендештерге пайдасын алып келсе, биздин жүрөгүбүз жылып калат. Мына бул жактан бирөө Махейнден аукционда машина алып чыкты да, анан ар жакка барып тизе берет. Достор, анда эмне кылалы? Ичине кирип чыгалы? Мен деген билем да, мыяктын системасын билем. Бул жакта мени эч ким тозбойт. Анткени бул жакта кире турган жер бар. Анан кирип, элдер анан четинен айланып машина алып чыга берет. Мени эгерде азыр кирип баратсам, мени эч ким токтотпойт, билбейт. Бул трак айдаган жигит болуш керек деп ойлойт. Достор, мына бул жак кире турган жер. Мына азыр бир кирип баратабыз. Бул жактын баардыгы бул аукционго келген машиналар. Мына атайын узун линия болот, башынан аягына чейин. Анан жаңы алып келген машиналардын бүт баары аркасында тизе берет. А буларды болсо четинен тазалап, ичин жууп, алмаштыра турган жерлери анча-мынча болсо, ошолордун бүт баарын алмаштырып, анан аукциондун ичине киргизип, рекламага чыгарып, анан элдер четинен ала беришет. Мына ушул машиналардын бүт баардыгы кийин сатыкка кетет. Арасында ар кандай машиналар бар. Состояниясы жакшысы да бар, состояниясы начары дагы бар. Ар бир машинаны каалашынча карап көрсө болот. Мына ичин ачып көрсөңүздөр да болот.
состояниясын көрсөңүздөр да болот. Ичинин бүт баары кожа экен. Infinity деген машина экен. Аркасын көрсөңүздөр болот. Ошондой достор. Бул жакта Америкада машина базар деген жок. Аукцион деген нерсе бар. Моторундагы бир сыйра текшеришет, майын текшеришет, сууларын куюшат, уровеньге келтиришет, фильтрлерин алмаштырышат. Достор, мен сиздерге көрсөттүм, бул жак паркинг лот. Жана трактор токтогон жер. Тиякта көрдүңүзбү, бир джипти трейлердин үстүнө чыгарып атат. А бул болсо офис. Офиске кириш үчүн могу жерде код бар, ичине кирип, кайсы машиналарды алып кетесиздер, бүт данныйларды берсеңиздер, ана сиздерге кагазын чыгарып берет. Могу машина бул жерде, бул машина бул жерде турат, айдап чыга бер деп. Анын ар жагында security бар. Чыгып атканда баардык машиналарды бир сыйра текшерип калат. А бул болсо, бул жакта иштеген кишилердин техникасы. Ушулар менен кыдырып, өзлөрүнүн жумуштарын бүтүрүшөт. Азыр биз тек барып, азыр мен сиздерге көрсөтөм ичин полностью. Бул жакта болсо зарядтаган оборудованиялар бар. Эгерде алып кете турган машинаңардын батарейкасы жок болсо, мына бул жакка токтотуп, башка машиналарды чыгарганга чейин зарядкалап коесуздар. Анан заряды толгондон кийин акырын чыгарып, айдап кете бересиздер. Мына бул дагы, бул аукциондон кете турган машина зарядкалап атышат. Мунун ичи абдан чоң, достор. Тиги чоң жолго чейин кете берет, туурасы дагы абдан чоң. Ичинде эмне деген, 10 000 деген, 20 000 деген машиналар турат. Мына ичинде только иштеген кишилер, эч ким жок. Кыргызстандын бая машина базарына окшоп, суббота, воскресенье күнү мыякта кишилер толуп калбайт. Бул жакта бирин сирин эле алып кете турган же болсо машиналарды алып келген трак айдоочулары бар. Калгандары өзлөрүнүн сотрудниктери. Машиналарды текшерип, тазалап, жууп. Тетигил жерде алыстан көрүнүп атабы, көрүнбөйлүбү, чоң бокс турат, ошонун ичинен толтура. Бир 20-30 киши машиналарды тазалап, жууп, алмаштыруучу жерлерин алмаштырып, лампочкалар күйүп кетсе алмаштырып, фильтр бүт баарын алмаштырып даярдайт сатканга. Анан даяр болгондон кийин уже реклама кылып интернеттерге кое баштайт. Мына ушул машиналардын бүт баары сатыкка кете турган машиналар. Мен ар дайым видеолордо айтып жүрөм, Америкада жумуш бөлүнбөйт. Айымдар үчүн, мырзалар үчүн деп бөлүнбөйт. Машинаны айымдар да ташыйт, и мырзалар да ташыйт. Жана сиздерге көрсөтпөдүмбү? Мен машина менен иштебей калганыма канча жыл болду? 4-5 жыл болуп кетти го дейм. Ошондо иштеп жүргөн жана айым өзүнүн жолдошу менен до сих пор иштеп жүрөт. Биз азыр кете берсек, тете аягына чейин бул Махейнди кыдырып бүтүшүн эле. Бир күн эртең менен баштап кечке чейин кыдырса болот. Ичи абдан чоң. Мына могу машиналардын бүт баары сатыкка даярдалган. Жаштар кызыккан машиналар экен, Dodge деген. Азыр Dodge'дун ишин карап көрөлү. Бул 2010 жылкы Dodge экен. Мына ичин ачсак болот, ичине отурсак болот, достор. Мына мындай экен, ичин бүт баары кожа, аркасына 2 киши кенен батат экен. Объему 6 бирдеме болуш керек. Мына ачкычы да турат. Азыр оталдырып көрөбүз, достор. Мына көрдүңүздөрбү, оталды. Бүт приборлордун баары иштеди, оталды. Автомат. Мына өчүрүп койдук. Бул жакка келгенде да кээ бир туура эмес иш жасаган трак айдоочулар болот. Бул Махейн абдан чоң да, анан
ар бир лоттун номерин бергенде моундай жерге барасың, машинаң бул жакта турат дегенде ошо жөө баскысы келбей, ушул жактан каалаган машинасын оталдырып алып, өзү алып кете турган машинанын жанына барып, жанына коюп, анан өзү издеген машинаны айдап кетип калат. А тиги машина ошол жерде калып калат, башка бир тракис келет дагы, анан ошол машинаны алып кетейин десе ал ордунда жок. Анан бир машинаны бир 15-20 мүнөттө чыгарып кетсе болот. Анан ал тракис убактысын баарын кетирип, анан ушул Манхайдын ичинде анан жарым күн, анан бир күн жүрөт, утур офиске барат, убактысын баарын кетирет, нефтин баарын кетирет. А тиги тракис болсо өзүнүн жумушун бүтүрүп коюп кете берет. Ошондой иштерге барбаш керек, анткени өзүңүздөр да кабылып калышыңар мүмкүн. Мен дагы башыман көп өткөн. Бир машинаны бир 15-20 мүнөттө чыгарып кетсе болмок, бирок ошондой адамдардын аркасынан жарым күн, бир күн иштеп, кээ бирде ошол аукциондордо калып калган күндөр болгон достор. Мына кыдырса кыдырып кете беребиз. Көрдүңүздөрбү? Эмне деген машиналар. Ушулардын бүт баары сатыкка кете турган машиналар. Состояниясы жакшысы да бар, жаманы да бар, мунун асты жок экен. Мыякта болсо 2020-жылкы Toyota Runer турат. Көрдүңүздөрбү? Бүт баарын даярдап, жууп, дөңгөлөктөрүн кичине анча-мынча жылтылдатып, сатыкка даярдап коет, бирок анча деле жакшы даярдабайт. Бүт баарын даярдагандан кийин биз көп машиналарды алып кетели деп, багаждигин ачсаң бирдеме жатат, бардачокторунда бирдеме жатат, лишнийлерди көп алышпайт. Бул жакта иштеген сотрудниктердин деле көңүлү жок болуш керек. Акчасын алса болду, зарплатасын алса болду, жумуш жүрүп атат деп көп көңүл бурушпайт. Бул жакта деген 2020-жылкы Infiniti дейт. QX60 дейт. Достор, ошондой. Азыр ичинин бүт баарын кыдырып кете беребиз. Убакыттын баарын кетиребиз. Андан көрөк мен паркинг лотко барып, дрон учуруп, ушул абдан чоң аукциондун үстүнөн көрсөтөйүн. Мен Кыргызстанда жашап жүргөндө ушундай джиптен бирөө бар болчу, Каракол шаарында. Бир организацияныкы болчу, көп жылдан бери жатып, анан бир жигит, машина оңдогон жигит, моторунда мандем бар экен, жасап алып, сатып алып, айдап жүрчү. Америкада да ушундай джиптерди жакшы көрөт. Мына бул машинаны дагы ачып ичин көрсөк болот. Бул деген 2018-жылкы Jeep Wrangler экен. Мына ичин ачсак болот. Ичин бүт баары кожа экен, бирок молардын бүт баары материал экен. Бул жакта үстүн крышасын алып салып, мындай тент такса болот экен, ошо тенттердин баары ичинде экен. Ичин бүт баарын тазалап коюптур. Азыр бул машинаны оталдырып көрөбүз. Кээ бирде машиналар оталбай калат, ошондой jump-pack деген нерсе болот, ар бир тракисте болот. Алып келип, көтөрүп келип, анан аккумуляторго кошуп оталдырып алат. Азыр муну дагы оталдырып көрөлү. Сайгыч каш жерде экен, оталыш керек по идее. Көрдүңүздөрбү, оталды. Мына машина оталып турат. Кышында келгенде жылыт, анча-мынча жылытып алып, анан паркинг лотко алып кетет. Түтүн чыгып атат. Астынын бүт баары бирок абдан чирип кетиптир. Америкада тузду аябай себишет да. Машиналардын асты бат эле чирип кетет. Муну канчанчы жылкы дедим? 2018-жылкы болуп алып, болгону 4 жыл болгон машина экен. Астынын баары чирик экен. Муну өчүрөлү. Ачкыч болсо мондай троско байланып болот. Анан силер бул жакта машинаны чыгарып кетип атканда, мо жеринен анан тросту чыгарып, ачкычын сиздерге берет. Ошондой, достор. Бул жакта абдан кымбат спортивный да машиналар бар. Мен ал таң калчумун. Жылы болгону 1 жыл болгон машина. Капталы кичине сүзүлгөн. Toyota Camry. Анан алып кетип атканда документтер болот да. Документтерин караганда бир $4000 сатып алган болчу да, ошо дилерлер. Көбүнчөсү ошо дилерлер алышат да. Машиналарды кайра сатыш үчүн. Анан ал биз жеткизип беребиз дилерге. Алар түшүрүп алышат.
Анан деген жасатчу жерлерин жасап туруп, bir жума, 2 жумадан кийин карасаң, ошол эле дилерге барсаң, ошо 4000ге алынган машинаны уже 18000, 20000 деп коюп коюшат. Анан башка бирөө келип, аны сатып алышат. Мунун состояниясы абдан начар экен, үстүнүн бүт баары айрык экен. Эшиги да ачылбайт экен. Бул Nissan 350Z деген машина экен. Достор, ушундай машина менен иштеген жакшы, бирок физикага да жакшы. Кыймылдап турасыздар. Биз болсо драйвенди айдаганда жүк ала турган жерге алып барабыз, эшикти ачып беребиз трейлерди, анан докко коюп бергенден кийин бошпуз. Ар дайым эле жатабыз. Телефон чукулап коюп, бул жерде болсо убакыт жок. Ушунча машинаны жөө басып, кыдырып, бүт баарын алып чыгып, жүктөп, дөңгөлөктөрүн бекитип, андан кийин кичине анча-мынча шай ооп калат. Андан кийин жол жүрүш керек болот. Бирок ден соолукка пайда жагы бар. Булар дагы жакшы акча табышат. Эгер сиздер ушундай компанияда иштесеңиздер, өзүңүздөрдүн трак трейлери болсо анда жыргал. Бул трак трейлер да кичине кымбат болот биздикилерге караганда. Анан элестетиңиз, 9 машинаны 1000ден төлөгөндө 9000, анан 9000ден компанияңар бир 10-12% кармап калса, калган расходторду чыгарасыңар, бензин, машина бузулат. Анан калган бүт баары трак драйвердин өзүнө калат. Бул жакта 2019-жылкы Lexus турат. Бул да жакынкы учурда сатыкка кетет. Бир американец же болсо башка жерден келген адам сатып алат дагы, кычыратып айдап жүрөт. GX 460 экен. Мына дөңгөлөктөрүн жылтыратып коюптур, сыртын бир сыйра жууп коюптур. Ичинин бүт баары кожа, рожа деп айтып койсобу. Укмуш деле кычырабайт экен. Мына көрдүңүздөрбү, үстүндө mo тактарын кетирбептир, химчистка кылбаптыр вообще такыр. Азыр руль жагын көрөлү. Руль жагын көрөлү, оталдырып да көрөлү. Мына сиздерге азыр доказывать этип берейин. Манхайнден алынган машиналардын көбү эле оталат. Например, 10 машинаны алып чыгам десеңиздер, бир машина отолбой калышы мүмкүн деген нерсе бар. Мына GX-ге отуруп көрөлү, 460. Мен дагы 2011-жылкы Lexus 570-ти алган учурда ушундай 2017-2018-жылкы GX-тер чыккан, баасы бирдей болчу. Бирок мага көбүнчөрөөк Lexus 570 жагып жүрчү, Кыргызстанда жашап жүргөндө дагы. Анан көңүлгө жаккан машинаны алыш керек деп, жылы эски болсо дагы ошол 570-ти алгам. Бысымыла деп туруп оталдыралы. Мунун ачкычы кнопка экен. Engine start stop дейт. Бысымылда, мына көрдүңүздөрбү? Оталды. Бул дагы автомат коробка экен. Радиосу да иштеп атат. Люк. Ошондой, достор. Мага дагы көп мекендештер суроо берип калат. Байке, Америкадан Кыргызстанга машина алып келгенге жардам бербейсиздер деп. Өзүңүздөр билесиздер да. Менде тракт иштейм, убакыт жок. Мына бул жакта 9-жыл кетти, биринчи жолу мына 3 жума иштебей эс алып жүрөм. Мына понедельниктен баштап диспетчеримде чалды, качан жумушка чыгасыз деп. Понедельник күнү чыгабыз, Кудай буйруса. Ана мен деген ушул видеонун астына bir YouTube kanalının ссылкасын калтырып коем. Ошол каналга кирсеңиздер, Seven Motor беле жагандай бир каналынын аты бар. Пенсильванияда жашаган орус жигит Кыргызстанга, Өзбекстанга, Казакстанга машина жиберет. Кыргызстанда да, по-моему, бир филиалы бар болуш керек. Мен көбүнчө видеолорун көрүп калганда Кыргызстанга машина жиберип атам, мына контейнерге машина салып атам. Ушул номерлерге жазыңыздар, кайрылыңыздар деп калат. Көбүнчөсү мен ошондо көргөндө Ош жергесинде жашаган мекендештер контейнерге жанагы кичинекей компактный машиналарды эки катар кылып тиздиртип, чынжыр менен байлатып анан жиберип аткан учурларды көргөм.
ким Америкадан машина заказ берем десе, ушул видеонун астында ссылка болот. Ошол жака кирип, ошол видеону көрсөңүздөр, бир 160 канча миң подписчиги бар. Ошол орус жигити жардам берет сиздерге. Достор, бул жакта болсо Lexus. Кычыраган Lexus экен, бул 2021 жылкы экен. Ушул акыркы машина болсун, бир сыра көрөлү. Анан чыгып дрон учуралы. Капкара болгон 2021 Lexus экен. Муну дагы дөңгөлөктөрүн жылтыратып, сыртын жууп коюптур. Бул машинаны дагы бир сыра от алдыралы. Астындагы решетка аптан кычырайт. Бул да машина, а может Кыргызстанга кетет. Кыргызстандан бирөө заказ кылып алып кетип калышы мүмкүн. Бир депутат. Азыр ичине кирели. Кирип туруп бул машинандагы от алдыралы. Ичинин бүт баары апапака экен. Көбүнчөсү Америкада ушундай кагаздарды салып коет, машинаны булгабайлы деп. Ана ошол кагазды басалы, ичин булгабайлы достор. Мына ичин көрүп атабыз, салондун ичин бүт баары ак цветте экен. Бул жаңы болгон үчүн ичине приятный экен. Ичин бүт баары таптаза. Бул дагы механика экен. 3 катар. Химчистканын кереги жок экен, таптаза экен. Бысымыла деп туруп буну машинаны от алдыралы. Мына бул жакта көрсөткөндөй ачкыч илинип турат. Запасной ачкычы менен экен, 2 ачкыч. 2021 Lexus GX. Бысымылда. Оппана, от алды мына. Приборлордун баары күйдү, от алды. Азыр могу жерден сиздерге дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. 2021 Lexus GX деп турат. Манхейм, Нэшвилл деп турат. Нэшвилл. Биз Нэшвилл шаарынан где-то бир 20 майл алыстыктабыз. Кудай буйрса. Ушул видеону тартып бүтүп, Нэшвилл шаарына барып, Нэшвилл шаарын сиздерге көрсөтүп, Нэшвилл шаары деген Теннессидеги эң кооз, эң чоң шаар. Андан ары 7 сааттык жол, үйдү көздөй кетебиз, 2 күн эс алабыз, анан жумушка чыгабыз достор. Видео пайдалуу болот атат десеңиздер, лайктан басып, каналга катталып, биздин да көңүлдү көтөрүп койсоңуздар, бизге да мотивация болот, анан гүрүлдөтө мекендештерге пайдалуу видеолор чыгарабыз достор. Анда муну өчүрөлү дагы. Кетели. Мына бул жакта иштеген сотрудник даяр болгон машинаны уже ордуна апаратат. Тетигил жерден айдап чыкты. Так. Азыр могул жерден бир 2-3 мотоцикл турат. Ошону көрсөтүп коюп, анан паркинг лотко кеттик. Мондай смарт деген компактный машиналар шаарга абдан удобный. Паркинг боюнча проблема болбойт. Флорида ысык экен. Кыштын ортосунда чилденин накта күркүрөп аткан учурунда өзүңүздөр көрдүңүздөр. Адамдардын баары футболкачан, шортикчен океанга түшүп жыргап жүрүшөт. Жоржага келсек, анын үстүнкү штаты суук экен, куртка кийип жүргөнбүз. Азыр Теннессидебиз. Свитерди чечсем, үшүйм. Футболкачан жүрсөм, свитерчен кичине ысыгыраак, а футболкачан болсо кичине үшүйт экенсиң. Мына сатыкка кете тургандагы мотоциклдер. Мен сиздерге көптөн бери көрсөтөйүн деп жүргөн 3 дөңгөлөктүү мотоцикл. Ушундайды абдан жакшы көрүшөт Америкада. Harley Davidson деген экен. Аркасында ушуга окшош кичинекей багажниги болот, 2 дөңгөлөктүү. Ошону чиркеп алышып, анан 3төн 4төн айдап анан Американы кыдырып жүрө беришет. Буякта дагы бир спортивный 2 мотоцикл турат. Бул да сатыкка келген мотоциклдер, состояниясы начарыраак экен, муну эчтеке жууп тазалап даярдап эле экен. Бул дагы сатыкка келген машиналар. Жанагы көрдүңүздөрбү, американецтер абдан жакшы көрөт. Ушундайларды салып алып, выходной учурларда талаалардын баарын кыдырып, баткактардын баарын кечип, карагылачы.
Эмне деген баткак, кир, даже жуубай алып келип туруп анан сатып ийишкен да. Мына айдап жүрүп ичкен Кока-Колалары ачкычы мыякта экен. Жок болбосо Манхейндин атайын ачкыч бекиткен шнур экен. Мына муну тазалап, жууп, алмаштыруу жерлерин алмаштырып, ошентип туруп анан кичине 2 эсе өйдө сатып ишет. Башка бирөө алып анан даңылдатып, Американын жаман жолдорун, токойлорун, тоолорун кыдырып эс алып жүрө беришет. Бул жакта Cadillac турат. Бул дагы сатыкка келген Cadillac экен. Канчанчы жылкы экен? 2016-жылкы Cadillac Escalade дейт. Объемдору чоң болот. Жана айткандай, американецтер объему чоң машиналарды абдан жактырышат. Өзүңүздөр көргөндөй, Манхайнге келген машиналарды булар өзлөрү текшерип атышат, мына көрүп атасыздар. Мына жампак деген нерсе ушундай болот. Машина отолбой калса, булардан сурасаңыздар дагы, булар апарып, абдан күчтүү жампактар отолбогон машинаны кошуп туруп анан любой машинаны оталдырып берет. Мынакта жашыл кийим кийип алып, сотрудниктери машиналарды текшерип атат. Вин номерлерин текшерет, кайсы жери сүзүлгөн, ошолордун баарын отметка кылып, кайсы жерин жасаш керек экен, уровендерин текшерип даярдашат. Эки миң жыйырманчы жылкы Toyota Runer дейт. Бир сыра сиздерге көрсөтүп кете берейин сатыла турган машинаны. Мына паркингке жакындап калдык. Азыр паркингке барабыз дагы. Дрон учурабыз. 2020 жылкы Volkswagen Passat дейт. Кыргызстанда ошо Passаттардын Германияда болбой калган машиналарын алып келип алып эле мекендештер далай тепкиледи го. Мына Passatта азыркы Passаттар кандай болот экен? 2020 жылкы Passатты көрсөтүп коеюнчу сиздерге. Мына ичи кычырейшин. Кап-кара болуп, ичинин бүт баары кожа. Бир эле ачкычы бар экен, запасный ачкычы жок экен, автомат экен. Мына бул жакта жазып турат. 2020 жылкы Volkswagen Passat дейт. Достор, ошондой анча-мынча убакытты кетирдик, бирок сиздерге абдан жакшынакай маалымат бердик го деп ойлойм. Мына бул жакта эмнеде спринтер да бар экен. Ford деген спринтер. Мына бул жакта машинаны түшүрүп атышат. Бул Манхейн сатып алган бул машинаны. Бул жакка алып келди. Бул машинаны түшүрөт. Азыр ичине киргизип берет. Бул жигит азыр машинаны жүктөп экен. Азыр көрүп көрөлү. Мына жүктөп атат. Опа! Кээ бирде сүзүп алышат. Анча-мынча повреждение кылып алышат. Азыр бүттү. Тепкичтерди алат, буттарын бекитет дагы кеткенге даяр.
Bir жерден машина алып, bir жакка жеткизген жакшы да. Например, бул жакка жети машина алып келип, ушул эле жерден кайра жети машинаны алып кете турган учурлар болуп калат. Ошондой компаниялар менен договор түзүп алса абдан жакшы. Бир эле местага апарып, бир эле местадан кайра алып келип турат. Мен Нью-Джерсиде иштеп жүргөндө көбүнчөсү ушул жерге машиналарды алып келчүмүн дагы, бул жактан кайра Нью-Джерсини көздөй алып кетчүмүн. Бирок ар дайым эле андай боло бербейт. Кээ бир учурларда 5 машинаны 5 жерден алып калган учурлар болот. Анан 5 машинаны 5 жерге апарган учурлар болот. Андай учурда кичине көбүрөөк төлөп беришет. Эгер бир машиналарды бир жерден алып бир жакка апарганда баасы кичине ылдыйраак болуп калат. Биздин машинадагы бир жакка кетчү же жаңы келген машинага окшоп калыптыр. Бирок номери бар, сразу эле билишет. Бул жактагы машиналардын номерлери жок. Кыргызстандын желегин Америкада желбиретип келдик. Толтура штаттарда, 10 чакты, 12 штатта. Көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Консон деши бар болсо кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Өйдөдө бөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуккан кандай жакшы, жолукса кандай жакшы. Жолуккан кандай жакшы, жолукса кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы.
жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Өйдөдө өбөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучактап бекем кызы, кубаттуу билек менен, көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Амандык болсун деши, бөксүлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөлөт консун деши, бар болсо кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Өйдөдө